Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu was-salamu ala eşrefil mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Akırkı bir amalga uçradık. Бұл 6-шы амал. İhtiyarı садиқ. Балаңа дос таңдап беру деген амал. Бұл атасының амалы. Егерде қызы болса, анда апасының амалы. Апасы жақсы дос таңдап беріш керек қызына. Неге? Ошол жөнүндө да пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып кеткен хадис бар. Бұл хадис имам Абу Дауд риваят кылат. Ар-раджулу аля дини халилихи фалянзур ман юхалил. Адам баласы досунун дининде. Ошол үчүн карап көрсүн, ким менен достошуп жүрөт дейт. Мындайча айтканда, балаңыз досу тамеки чеккен, насвай тарткан болсо, анан сиздин балаңыз мечитте намаз окуган жакшы бала болсо, бул жак ошошо жатат. Неге? Анткени адам досунун дининде. Сизге келип жөн эле 200 болуп жатат. Досу менен ошол иштерди кылышы мүмкүн. Анткени пайгамбар эч качан жалган сүйлөбөйт. Келиңиздер. Балабыз өзүнө өзү дос таппасын. Анткени ал билбейт. Биз тандап бериш керекпиз. Балам, бул баламен достошпогуң. Эмнеге десе, бул бала жаман сөздөр сүйлөйт экен. Уят сөз сүйлөгөн балдар менен достошсоң, сен дагы уят сөз сүйлөйсүң, сага да күнөөлө жазылат. Анткени эки ийниңде эки периште турат. Кираман катибин. Алар күнөө сөз сүйлөсөң күнөөң жазат деп балабызды тарбиялаш керекпиз. Демек биз балабызды контролдош керекпиз. Ким менен достошуп жатат? Аталар балдарыңарды досторун карагыла. Энелер кыздарыңардын досторун караңыздар. Жана балаңызга мектепте ким менен отурган болсо, ошол отурган баланы дагы кандай экенин билгенге аракет кылыңыз. Балаңыздан сурап. Эгерде начар бала боло турган болсо, мугалим аны тарбиялап, мугалим көз салсын. Анткени биз көп деген бир жашоодогу учурларды билебиз дечи. Кайсы бир бала жакшы бир чөйрөдө өскөн болсо, жакшы жигит болот. Кайсы бир бала жаман бир чөйрөдө, бузуку бир чөйрөдө өскөн болсо, ал баланын келечеги кыска. Ошол үчүн кыргыздарда айткандай, сыныктан башка нерсенин баардыгы жугуш дегендей, бул баардык нерсе жугат кадимдей. Жаман достор, балким алардын көкүрөгүндө жаман ойлор болушу мүмкүн. Арак ичиш керек, жаман иш кылыш керек, урдаш керек, алдаш керек. Ошондой ойлор болсо, балаңарды ошого үйрөтүп коюш мүмкүн. Ал эми жаман ойлор эмнеге алып барат? Бузук иштеге алып барат. А бузук иштер адамдын кулк мүнөзүн буза баштайт. Ошореки бузуку ою бар балдар сиздердин балдарыңарды күнөө иштерге түртө баштайт. Ошол үчүн биз балдарыбызды
бузуку ою бар балдардан алып качыш керекпиз. Эгерде чөйрө начар болсо, ал жерден көчүп, жакшы чөйрөгө көчүп кетиш керекпиз. Эмне? Дин үчүн. Бул чөйрө начар экен, дин жок экен биякта, балдардын адеп акылактары начар экен билген болсо, сиз башка ошол жерден башка жерге көчүп кетиңиз. Эмне максатта? Фирарам бит-дин. Диниңерди сактоо иретинде, баламыз бузулуп калбасын, кулк мүнөзү бузулуп калбасын деген максатта көчүп кетсеңиз жакшы болот. Эми бул сабактын мөөлүн баса турган болсок, сабактын акыркы сөздөрүндө Аллах субханаху тааля бардыгыбызды ниеттерибизди түздөп, ар кандай балелерден, ар кандай жамандыктардан, алардын зыяндыгынан бизди оолак кылсын. Аллах Таала биздин ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечирсин. Аллах Таала алардын кылган жакшы иштерине көптөгөн соопторду жазсын. Аллах Таала бизди бардыгыбызды ата-энебизге кызмат кылган, жакшылык кылган инсандардан кылсын. Алар тирүү кезинде жана алар өлгөндөн кийин дагы. Аллах субханаху таалядан суранабыз, балдарыбызды Аллахтын китеби менен, пайгамбардын сүннөтү менен туура тарбиялаганга Аллах Таала бизге жардам, тауфик, күч кубат берсин. Аллах Таала биздин урпактарыбызды таза, күчтүү, имандуу урпактардан кылсын. Балдарыбыз тирүү кезинде, биз тирүү кезибизде балдарыбыздын салих амалдарын көргөндөрдөн кылсын. Эгерде биз тирүү кезибизде балдарыбыздын салих амалдарын, жакшы амалдарын көргөн болсок, ахиретке кенен пейил менен, жакшылык ой менен, таза жүрөк менен кеткенге даяр болобуз. Аллах субханаху тааля бардыгыбыздын кылган амалдарыбызды кабыл кылсын, салих амалдарыбызды. Көрүшкөнгө чейин башка сабактарга дагы көңүл буруңуздар. Аллах Таала бардыгыбызды эң жакшы салих адамдардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.